Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге пактадай жумшак болгон пирогдун рецептин көрсөтүп берем. Андыктан мени менен бирге болуңуздар. Алгач куру ак идишке 3 жумуртканы чагып алабыз. Кезеги менен кум шекерди салып, венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырып алуу керек. Сметананы салып, бирдей массага келгичекти аралаштырабыз. Даяр болгон массага 5 граммдуу ванилин кошуу керек. Ал эми унга 10 граммдуу разрыхлитель кошобуз. Видеодогудай кылып бир аз чайкап алыңыздар. Даяр болгон массага унду салып, жакшылап 10-12 мүнөт аралаштырыңыздар. Аралаштырып бүткөн соң ушундай массада болуусу керек. Листти сливочный май менен майлап алыңыздар. Мына биздин пирогубуз даяр болду. Пирогдун бышканын билүү үчүн зубочистканы сайып көрсөңүздөр болот. Кургак чыкса бышкан болот. Сахарная пудранын жардамы менен пирогубузду кооздоп алабыз. Мына биздин жумшак пирогубуз даяр болду. Керектелүүчү азыктарын видеонун астына жазып калтырам. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Жакса лайк басып коюңуздар, подписация кнопкасын басып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.